Türkmen kezdemeleri Kut Koңгон шаар Кызылкыя шаарында сиздердин суроолоруңуздар боюнча Ош, Жалал-Абад, Бишкекке ачылганда Кызылкыя Баткен областына дагы ачылсын деп комментарий жазгансыздар. Сиздердин суроо талаптарыңыздар орундалды. Мына Түркмен кездемелери Кызылкыя шаарына келип мына ачылды. Дүң оптум баада туугандар. Ассаламу алейкум, Ошкор YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин замандаштар, бизнесмендер, коммерсанттар, биз сиздерге бүгүн касиеттүү Кут Коңгон шаар Кызылкыя шаарынан салам айтабыз. Кызылкыя шаарынын базардын үстүндө Мед коллежинин маңдайында турам. Бул жерге келгенимдин себеби Түркменистан текстилдери мына Кызылкыя шаарына келиптир. Дүң баада эскерте кетебиз. Мына Кызылкыя шаарында жаңы эле ачылыптыр. Мына ачылганына 2 күн болуптур. Түркмен текстили тууралуу маалымат беребиз. Оптовый сенат экен, түздөн түз алып келинген. Эми сиздерге ичине киребиз дагы маалыматын берип жеткирип өтөбүз. Бааларыны салыштырыңыздар. Түркмен кездемелеринин бааларын көрүңүздөр. Кызылкыя шаарында мына түздөн түз алып келишиптир туугандар. Мына бисмиллахиррахманиррахим. Мына биз кирип калдык учурда. Түркмен кездемелерин көрүңүздөр. Ар кандай көңүлүңүздөргө туура келгенин аласыздар. Өзүңүздөрдүн мындайча айтканда вкусуңуздарга карап тандасаңыздар болот экен. Выбор аябай көп. Эскерте кетчү нерсе, бул жерде азыр биринчи партия келип түшүптүр. Түздөн түз келген. Мына дүң баада мына коммерсанттар, бизнесмендер ушул жерден түз алынып келинген пастельный бельелорду мына упаковкалары даже бул жерде бузулбай турат. Упаковкада номерлерин калтырабыз. Байланыша бересиздер өзүңүздөргө жакканын, үйгө баалары кандай болду, баалары биздин өзүбүздүн базардагы пастельный бельелордон баасы кыйла эле арзан турат экен. Түркмен кездемелери мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле ар кандай түстөрү, выборлары мына качестволары жагынан дагы аябай. Эми мына ээсине кичине суроолорду беребиз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз Талант ака, жакшысызбы? Магазинди ачыпсыз? Ооба, ачтык. Ошондо бул кездемелер азыр Түркменистандан түз алынып келди деп атасыз? Түз алынып келди, ооба. Түз. Баалары кандай болуп калат? Бул жерде биринчисин айтсак, полотенцялар. Гилем полотенце келтат жолдо уже. Уже экинчи партия келатат. Келтат. Азыр мынерде шейшептер келип түштү биринчи партия. Биринчи фура келип түштү. Ооба, 2 кишилик 1300дөн. Баалары 2 кишилик 1300 сомдон оптом баада. 1 кишилиги 1100 сомдон. 1 кишилиги 1100 сомдон. Ошондо мындайча айтканда бул пастельный бельелор 1100 сомдон башталат экен да? 1100 сомдон. Эгерде сизге бир машина көбүрөөк алабыз, ачабыз десе, азыр Кыргызстандын бардык эле аймактарына келип атат. Мындайча айтканда Кызылкыядан дагы мына ачылды. Кут Коңгон Кызылкыя шаарында дагы ачылыптыр туугандар. Азыр бул мен көрсөтүп аткан бир бөлүк экен. Дагы келип чөт экен товарлар. Складта дагы бар, жарым. Складта дагы бар. Азыр бул жерге магазинге бул чыккан эле эмес экен да. Складта оптум турат. Жерге батпай калды. Батпай калды. Бул жерге эми мындайча айтканда бир эле витрина кылып тизип коюп турсуз да, азыраак кылып туруп. Калганы складта турат. Өзүңүз адам өзүнүн вкусуна кандай цвети туура келсе, мындай материалдарыны жаккан болсо, бул 48 расцветкасы бар. 48 расцветка, 48 түрү бар экен мына туугандар. Эми ошондо сиздерден мына базарга сиздер аркылуу тарап атат да бул, Ооба, бизден алып кетишип. Азыр эмеге ачтыңыздар? Бишкекке ачтыңыздар. Ош шаарына, чоң шаарларга ачылып, мына Баткен областынын Кызылкыя шаарына мына бул жака дагы ачылып отурат, Кудай буйруса. Мен түшүнүгүм боюнча оптом бааларда алып, сиздер ошондо Түркменистандын түз алып келип атасыздар. Кайсы шаардан келип атат? Ашхабадтан. Ашхабадтан.
Ашхабад шаарынан алып келиниптир. Мынакей. Бааларын сиздерге эскерте өттүк. Номерлерин калтырдык. Эгерде оптум алып мындай бизнес баштайм дегендерге дагы жакшы шарт түзүлүптүр. Бизнестин жолуну мына тауып Түркмөнстандын Ашхабад шаарынан товарлар келип, мына Кызылкыя шаарына келип түшүптүр туугандар. Ертең детскийлер келет, зимнийлер келет. Булардын детский, зимний болуп дагы ошондой бөлүнүп кете береби? Ошондойлор да келет. Азыр Кызылкыя шаарына бир фура келди. Ачылганыңыздарга канча күн болду? Бир күн. Кече ачылды. Кече. Ачылышы кече эле болуптур мына. Дагы фурада товарлар келип түшөт экен туугандар. Складтан дагы өзүңүздөргө биз айткандар эке келип көрө бересиздер. Кызылкыя базарынын үстүндө светофор. 150 метр мед коллеждин маңдайы болуп калат экен ошондо. Эми сиздерге түшүндүрүп өтсөк, мына Кызылкыя борбордук базарынын үстүндө светофор. Бул жерде Айсулуу маркети жайгашкан. Андан кийин эле бул жерде медициналык Кызылкыя шаардык медициналык коллеждин маңдайына келип калат экенсиздер туугандар. Бул жерде атайын афишалар, рекламалык жарнамалар илиниптир. Ушул жерден эле караганда ушул магазин туугандар. Туугандар, бул түркмөн пактасынан жасалган кездемелеринин мындай сапатына токтолуп кетсек, бул эч кандай мындай машинкада колдо жубасыздарбы, мындай өңү краскасы өчпөйт экен туугандар. Сапаты биздин өзүбүздүн кездемелер менен айырмасы ошондо экен. Өңү өчпөйт, өчпөшүнө кепилдик дагы берилет туугандар. Шашылыңыздар анда эмесе. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Экранда көрүп турган номерлер менен байланыша бересиздер.